Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар. Көрсөтүүдө ыйык жазуудан кыска жана нуска насаат. Бүгүнкү биздин темабыз Кудайдын курмандыгы. Азыр мен силерге жакандан 3-бөлүм 16-аятты окуп берсем. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Амин. Иса Машаяк жерге кызмат кылганы келгенде, аны Жакан пайгамбар келатканын көрүп, ушинтип көөлөндүргөн да, бул Кудайдын курмандык коозусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп. Бул аркылуу Иса Машаяктын биз үчүн курмандык болуу үчүн жерге келгенин Жакан пайгамбар көөлөндүргөн да. Эгерде биз эски осуятты карап көрсөк, Кудай Муса пайгамбар аркылуу күнөө кылганда курмандык мал алып келсин деп көргөзгөн да. Анан ошол күнөө кылган адам ыйык кызмат кылуучуга эчкиби, кой болобу алып келип, анан ошол жерден өзүнүн колун ошол койдун башына коюп, анан ушул аркылуу ал адамдын күнөөсү ошо койго, курмандык койго өтүп, анан аны муздашып, союп, андан кийин аны бүтүндөй өртөлчү курмандык кылып, Кудайдын астына өрттөп, анан ушул аркылуу ал адамдын күнөөсү кечирилип, анан кеткен да. Анан ошондой эле, бирок ушунун бардыгы Иса Машаяктын курмандык коозусу болуусуна мындай көргөзгөн да. Анан Иса Машаяктагы келгенде жана Жакан пайгамбар айткандай, бул Кудайдын курмандык коозусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат дейт да. Анан Иса Машаяк ушу айкашкан жыгачта биздин күнөөлөрүбүз үчүн курмандыкка берилген да. Ушу айкашкан жыгачта биздин күнөөлөрүбүздүн бүт дүйнөнүн күнөөсү анын үстүнө коюлуп, Иса Машаяк ушул аркылуу биздин күнөөбүз үчүн жазаланып, ыйык канын төгүп, биз үчүн соттолуп, биздин бардык ушу каргыштарыбызды, биздин бардык орусту күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алып, өлүп, 3-чү күнү кайра тирилген. Ушул аркылуу Иса Машаяк Кудайдын курмандык коозусу болуп, ушу бизди күнөөбүз кечирилип, түбөлүк өмүргө ээ болуп, куткарылуубуз үчүн ушуну кылган да. Иса Машаяк чын эле Кудайдын курмандык коозусу болгон. Ушул аркылуу Кудайга даңктоо, мактоо болсун, ыраазычылык келтирели. Кудайым силерге батасын берсин. Саламатта калыңыздар.